Эмне Кыргызстандын ден соолугу келечеги мага эле керекпи эмне? Биринчи суроом мындайда. Негизинен жакшы бүгүн жолугуп атканыма абдан кубанычтамын силер менен. Лицензияны ким берет, уруксатты ким берет? Частный немелер, частный компаниялар тарткан кинолорго. Кыргыз тасмасы мекемеси бар бизде, кино департаментинин алдында. Дал ошол мекеме күбөлүк берет тасмаларды чыгууга, прокатка. Эмнелер тоскоолдук болуш мүмкүн, мисалы прокатка чыгарбай койгонго? Эмне себептер тоскоолдук болуш мүмкүн? Мыйзамда тыюу салынган жагдай. Например, Мисалы үчүн конкреттүү кайсыл кино боюнча? мисалы алкоголду рекламировать этсе болобу? Талант мырза. Саламатсызбы, Ерлан мырза. Бизде сиз билгендей эле азыр жаңы долбоор даярдап атабыз. Токтом правила проката деген. Анан буюрса ошо токтом долбоор бекитилсе, ошол жакта биз ошо. Талантбек мырза, мен биякта биринчи жолу депутат болуп келе аткан жокмун. Мен сизге конкреттүү суроо берип атам. Алкоголдук продукцияны кинодо реклама кылса болобу? Болбойбу? Болбойт. Андай немелердин узун жооптор мага кереги жок. Экинчисинен мындай да, түшүндүрүп берейин силерге. Мыйзамда бөгөт коюлган нерселер кинодо болобу, Кыргызстандын территориясында любой башка жерде, любой жеринде иштей берет да. Бөгөт коюлган нерселер рекламировать эткенге болбойт да. Ошол жанакы сиз айтып кеткен кино эмне дедиңиз? Дагы бир жолу айтсаңыз. Жанакы рекламаны караган. Кыргыз тасмасы деген. Алар иштейин деген ой барбы? Вообще силер Министерство культурында иштейин деген оюңар барбы? Же ушинтип жүрө бересиңерби? Ерлан мырза, мына ушул жакшы суроо болду. Азыр дагы мен суроом неметелекмин. Экинчисинен да мындай да. Винстон двойная капсула деп туруп, Винстондун сүрөтүн көрсөтүп, монтип туруп киного чыгарган бул реклама болуп эсептелинеби же эсептелинбейби? Кечирип коюңуз, product placement деп туруп айтып атасыз, Ерлан мырза. Биз ошо Кыргыз тасмасы деген мекемени азыр жакын арада трансформация кылып, Эсептелинеби, эсептелинбейби? эсептелинет. Анан эмне каякта карап жүрөсүңөр анда? Жооп берсе болобу? Биз ошо Кыргыз тасма мекемени азыр жүйөлүктөп атабыз. Ошо правила проката боюнча, мыйзам боюнча департаменттин астында 9 кишиден комиссия түзүлөт. Ошо комиссия ар бир тасманы көрүп, бүт жактан. Буга чейин эмнеге андай кылган жоксуңар? Буга чейин элдин ден соолугуна силерге баары жүрбеле? Мен ушул жерде, Марат мырза, мен ушул жерде 3 жыл мурун айткам да, ошону токтоткула депчи. 3 жыл болду. Андан кийин 3 кино көрдүм ошондой реклама мененчи. Эмне Кыргызстандын ден соолугу келечеги мага эле керекпи эмне? Келесиңер могу жергечи мындай. Силерге эмне деп айтышты деле билбей калдым мен, Марат мырза. Чын ачыгын айтып кетейин. Эмне кылыш керек силер менен? Сүйлөп барып соттошуш керекпи, көрсөтүш керекпи? Эмне кылыш керек негизичи? Соттошолу десе келгиле соттошолу. Аягына чейин чыга алам да. Мыйзам сот чечсин да. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болгом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим,
Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч. Келесиңер муакта монда бир сказкаңарды айтып берип атасыңар мага. Зачем? Не кереги бар? Эгер силер бир тамекинин, спиртной напитоктун рекламасы үчүн акча алгыңар келсе, мондай сказканын не кереги бар мына кылып келип? Жомокторуңарды айтасыңар келипчи, монда отат, өнүгүп атабыз, өсүп атабыз, кыйратып атабыз депчи. А киноңордо болсо, кинотеатрда кино көрүп атсам болсо, мага Winston X-Style двойной капсула бергилечи деп айтып атат кинодочу. На могу жерде 5 зыңкыйган кыргыздын жигиттери жүрөсүңөр. Как вы это допустили? Эрлан мырза жооп берсем болобу? Вот. Мен 2 ай мурун эле дайындалгам. Бүт биякта төрдө отурган Борбой жооп бербей болуңуз. ошо. Рахмат. Бүт барыбыз эле жакын. Кыскартыңыз, жооп бербей болуңуз. Рахмат. Эрлан мырза. Туугандар, мындай да, Марат мырза, сизге да айтып кетейин деген жеримде, мындай да. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда болуп аткан нерсе, эртеңки күндө биздин келечегибиздин ден соолугу да, кыргыз улутунун ден соолугу да, мындайча айткандачы. Анан эгер силер ушундай нерселерге жол берип, ушундай рекламаларга жол бере бере турган болсоңор, ал жерге анда ограничение да кое албайсыңар. Силер мыйзам жол бербейт, түшүнүп атасыңарбы? Мыйзам жол бербейт силерге андай кинону көрсөтүп чыгарганга. Эмнеге менин балдарым кинотеатрда ошондой кино көрүп атат? Конкреттүү түрдө рекламасы менен, прямой реклама менен көрүп атат. Силер мага азыр эчтеке деп жооп бере алмайсыңар, Марат мырза. Вы вообще не имеете права просто отвечать. Моральдык укугуңар жок жооп бергенгечи. Силер жүрөсүңөр, чоң бир министерствосуңар, на тилиге отурасыңар, бир депутаттан жооп бере албайсыңар, Марат мырза. Мен сизге айтып атам, жооп бере албайсыңар. Эмне себептен? Анткени бирөөңөр көрбөй калгансыңар, бирөөңөр чыгарып ийгенсиңер. Возможно, даже в Министерстве культуры, невозможно, а я более чем уверен, что в Министерстве культуры есть человек, который получает за это деньги. Потому что эмнеге аланы чыгарып ийет? Мен понимаю, кинематографтарга да айткам, кинематографияда могу кино тартып аткан балдар, барыңар, көңүңөр эле мен инилеримсиңер, көңүлөрүңөр менин досумсуңар, мен силерден сурангам ушул боюнча. Тартпагыла мындай нерселерди деген мен. Менин балама залака тие турган, зыян тийгизе турган нерсеңерди тетиги табачниктердин акчасына тартпай эле койгула. Андай комедияларыңарды, андай сонун кинолоруңарды мен көрбөй эле койдум, мен балдарым деле көрбөй эле койсун. Раз муакта килейген Министерство культуры ушул нерсеге жооп бере албаса айтып коюн, анда мен жооп берем анда. Кийинкиде, эгер мен кинодон ушундай нерселер көрө турган болсом, достор, инилерим, тарынбагыла. Табачниктердин акчасына мен балдарымдын ден соолугуна силер кинолор тартып бизди жыргатпай эле койгула, айтып коюн ушул жерден. Иштегиле да айланайын. Марат мырза. Жооп берсек болобу? Болот. Эрлан мырза, мына сиз туура айттыңыз. Чындыгында это мамлекет тараптан мындай чоң көңүл бөлүнүп аткандан кийин кино тармагында чоң реформага муктаж. Ошол биз талап кылып, азыркы мезгилде мына бардык жетекчилер алмашылды. Келгендерине 2 ай, 3 ай болушту. Биз азыркы мезгилде мыйзам, укуктук ченемдик актылар, көркөм кеңештерим түп орду менен кайрадан карап чыгып, азыр чоң реформага барып жатабыз. Сиз айткан ошол эле алкоголь, тамеки маселеси боюнча, андан сырткары чет элдик фильмдерди субтитр менен көргөзүү боюнча кыргыз тилинде бардык азыркы мезгилде документтер даярдалып алып жатат. Анан жакында биз ошол талаптарды дагы киргизебиз. Айрымдар каршы болушат, ошондо дагы арызданып келгендер болот. Ошондо колдоп бериңиздерди өтүнөбүз. Марат мырза, мындай жооп бергенден көрө жооп бербей эле койсоңуз болмок. Силер системасыңар, силер министерствосуңар. Силер системасыңар. Что вы хотите сказать? Если Талантбек байке кетип калса, то мы можем все грехи на Талантбеке списать, что ли?
Жумуштан кетип калыптыр, болду, ушу Талант байке күнөөлүү болчу, баарынан Талант мырза кылды ушунун баарын деп туруп, Талант мырза менен кетиребизби? Мындайда сиздин канча жыл болду неме болуп зам болуп жүргөнүңүзгө? 3 жыл. 3 жыл болду, Ошо айтып атам го, мен бир 4 жыл мурун айткам да ушул нерсеничи. Мен кинону жакындан баштап көрөөрүп айтып баштадым. Мындайда, Марат мырза, мындайда сиз деле ошол эле кинолорго барасыз, мен бараткан кинолорго делечи. Сизде да жоопкерчилик бар ошол. Мен могул жерден эмнеге айтып атам бул нерсени? Мен айтып атам, могу кино тарткан балдар азыркы маалда могу сонун кинолор тартып атпайбы? Комедияларды. Булар менин инилерим көбү. Кээ бирлери менин досторум. Мен деле айтпай унчукпай отура берсем болот болчу бияктачы. Бирок мен адаммын да. Мен ошол киного барам, мен ошол кинодо көрөм. Непосредственно мен жумушум ушундай нерселерди көргөнчү. Ошол жерлерде көрүп, так, могул жер мондой болуп атат, тиягы тигиндей болуп атат, могул жерде мыйзамды бузуп атышат депчи. Сиз деле көрөсүз ал кинонучу. Просто мы не заинтересованы. Ошондой болуп атат да кепчи. Марат мырза, мен могул жерде туруп, азыр конкретно сизди замминистр катары, конкретно сизди обвинять этсем болот ушул нерсегечи. Конкретно сизди. Но я этого не делаю. Я обвиняю вас всех, потому что баарыңарга мындай жеткиликтүү жетсин дейм да менчи. Мен эми биякта өмүр бою жүрбөйм да, мен силерге баягы эле айтпадым беле. Бул жерде мен өмүр бою отурбайм да, мен өмүр бою ушинтип силердин жумушуңарды кылып жүрбөйм да. Силер ойгоңуңга да, силер бир нерсе кылгыла да, үйрөнгүлө да. Реформа кылып атабыз, минтип атабыз, тигинтип атабыз, 4 жыл болду. Да я не против. Кылгыла. Мен каршы эмесмин. Бирок силер бир киного, бир кенедей табачниктин рекламасын киргизем деп туруп, ушул жерде азыр уят болуп отурабыз да азырчы. Баарыбыз күнөөлүүбүз ушул жерде отурганчы. Все. У всех у нас есть дети. Баарыбыз балдардын келечегин ойлонушубуз керек. Мен табачниктер менен ушундай неме жарыялагам, согуш жарыялагам, мен уруша берем, күрөшө берем, барычы күрөш жарыялагам, мен күрөшө берем. Биякта коллегаларым жүрөт. Аксыскасын азайта албай. Азыр электрондук тамекилер киргизиш керек экен, туура эмес экенбиз деп жүрөт. Айланайындар. Акча эмне гана кылбайт да. Эрлан Мен каалашымча сүйлөйм. Мен комитеттен. Ошон үчүн башкаларда да суроолор бар. Бербей эле сурооңорду. Мен башкалар суроо берип атканда унчукпай эле отурам го. Суроомду бүтүрүп алайын. Сурооңузду бүтүрүп алыңыз, Эрлан Калчорович. Азыр эгер сиз монтип мен суроомду неме урматтуу төрагай, азыр мен суроомду монтип кесе турган болсоңуз, анда сиз дагы кызыктар болуп калышы мүмкүнсүз да. Кереги жок го деп ойлойм, Маанилүү маселени көтөрүп атасыз. Рахмат. Ошол себептен мындай, я не знаю, канча жолу неме кыласыңар, бирок понимаете, если бы вы не были бы предупреждены, я бы ничего не сказал бы, да? Мен биринчи жолу ушул сөздү айтып атсам, ушул жерге келип туруп, эчтеке жөн эле сөз болмок эмес. Мынчалык менин да жиним келмек эмес. Биринчисинде мен жашынакай эле айткам, жоготкула ошол кинолордон табачниктер депчи. Вы же взрослые люди. Кылбай атпайсыңар, кинолордо ошондой эле тартылып атпайбы? Кинонун табачниктер рекламасын төлөп берип, табачниктер тартып атпайбы кинонучу? Они большая корпорация. Мне тяжело порой с ними бороться, да? Ошон үчүн мен силерден жардам сурайм, Марат мырза. Мен силерден жардам сурайм. Аракет кылалы. Но дагы бир жолу, если мондай нерсе повторяться ете турган болсо, анда будем решать через суд. Если не получается так. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Машрапова Гүлайым Эгемназаровна. Урматтуу Токтогул басына комитет мүчөлөрү, чакырылган